Ирак бийлиги демонстранттарга ашкери катуу чара көрүлгөнүн мойнуна алды. Ирактын президенти Бархам Салих өлкөнүн бир нече шаарында өкмөткө каршы өткөн демонстрацияларда каза болгон жүздөй адамдын өлүмүн айыптады жана митингчилерге карата ашкери катуу чара колдонулганын мойнуна алды. Ал соңку аптада болгон окуяларды бийлик үчүн 2017-жылы Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөш натыйжасын бере баштаган учурдан берки эң чоң проблема деп атады. Телеканалдардын биринен сүйлөп жатып, ал ошондой эле коррупцияга каршы күрөш, элди жумуш менен камсыз кылуу, тейлөө кызматтарынын ишин жакшыртуу жаатында бир катар чаралар көрүлөрүн айтып, митингге чыккандардын талаптары аткарыларын билдирди. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1-октябрда башталган. Талдоочулардын айтымында, бул митингдерде Иракта 2003-жылы АКШ башында турган операцияда Саддам Хусейн бийликтен алынгандан кийин орногон саясий системаны жок кылуу талаптары да айтылды.